Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Өмүрбек Текебаев жакында камактан чыгат. Отунбаеванын президентке кайрылуусун парламенттеги бардык фракция лидерлери колдошту. Суу кечип качкан Аскар Шадиев 10 жылга кесилип, үй мүлкү конфискацияланды. Өзү кайда экени белгисиз. Коомдук ишмерлер кызматтарга бара жатышат. Аликбек Жекшенкулов Россиядагы кыргыз элчилигин башкарып, Алмазбек Акматалиев президенттик академияны жетектемей болушту. Жаңы жыл алдында жаңы кылмыш жаза кодексинин ишке кириши менен гумандаштыруунун негизинде 460 адам абактан чыгат. Бул боюнча парламентте укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетте депутат Мирлан Жээнчуроевдун суроосуна жооп берип жатып, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Таалайбек Жапаров билдирди. Ал сотторго майда кылмыш иштерин кыскартуу боюнча көрсөтмөлөр даярдалып жатканын билдирди. Акыркы расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда абакта отургандардын саны 8000ден ашат. Ал эми түрмөлөрдү изилдөө боюнча эл аралык борбордун маалыматына караганда, Кыргызстанда абакта отургандар 10.000ден ашат. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка ырайым берүү боюнча экс-президент Роза Отунбаеванын президент Сооронбай Жээнбековго жазган кайрылуусун парламенттеги фракциянын лидерлери колдошту. Эми бул кайрылуу мамлекет башчыга тапшырылат. Ошол эле маалда социалдык тармактарда саясатчынын эркиндикке чыгышын мүнөт санап күтүп, эртең президент ырайым берүү укугун колдонот дегендер дагы бар. Кененирээк алдыдагы сюжет. Экс-президент Роза Отунбаева президент Сооронбай Жээнбековго абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевди ырайым аркылуу бошотуу боюнча кайрылуу жолдоп, парламенттеги фракция лидерлерин дагы кошулууга чакырды. Көп өтпөй парламенттеги 6 фракция лидери Бакыт Төрөбаев, Алтынбек Сулайманов, Алмазбек Батырбеков, Алмамбет Шыкмаматов, Жыргалбек Турускулов, Иса Өмүркулов дагы кайрылууга кол коюп, президентке кат жөнөтүштү. Экс-президент Роза Отунбаеванын жана 6 фракция лидерлеринин кайрылуусунда мындай деп айтылат. Бул саясий тапшырма экени коомчулукка көрүнүп эле турду. Өмүрбек Текебаев жогорку кеңештин трибунасынан Алмазбек Атамбаевди жана анын командасын ачык сындап келген. Мындан улам Атамбаев өчүн алуу үчүн Текебаевди соттоого соттук күч механизмин иштетип баштаган. Текебаевга козголгон кылмыш иши фундаменталдык адам укуктарын бузуу катары тарыхта калды. Өткөн бийликтин саясий куугунтугуна кабылып, абакта жатышкан Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновду тез арада бошотуу чакырыгын Роза Отунбаева 19 декабрда да жасаган. Ал эми 21 декабрда парламенттин 80 жылдыгында сөз сүйлөгөн 8 адамдын 5-өө Текебаев маселесин көтөргөн. Роза Отунбаева жогорку кеңешти Текебаев маселесин көтөрбөй жатканы үчүн сынга да калган. 22 декабрда Өмүрбек Текебаевдин 60 жаш юбилейи белгиленип, Өмүрбек Текебаев ырайым сурабастыгын эртелигеч акталарын билдирген. Мен 5 жыл 2 ай олтурдум. Ушунда ал жерде особая методика бар, десептеп олтурабыз. 2 айдан кийин колония поселенияга чыгам. Дагы 1 жылдан кийин УДО, условно досрочныйга чыгам. Мен бардык этапты кармалгандан баштап СИЗО бардык этап менен кетип атамын да. Мен эртеби кечпи чыгам. Эртеби кечпи мына ушул жерде турган азаматтардын бирөө акыры мындай өкмөт башчы болот, президент болот, жаңы парламентке 3 жолу келишет. Анан эртеби кечпи чындык көрбөйт да. Анан жок нерсени бар деп чечип койсо, бул түбөлүккө калбайт да, ташка тамга басылгандай болупчу. Анан мен ойлойм, мен күткөнгө даярмын. Жана Феликс Шишанбаев айттым го, эгер сиздер колдоп турсаңар, мен 10 жыл деле күткөнгө даярмын. Коомдук ишмер Эдил Байсалов президент абакта жаткан адамга ырайым кылыш үчүн сөзсүз түрдө абактагы адам кайрылыш керек деген туура эмес. Президент абсолюттук ырайым кылуу укугуна ээ. Президент Сооронбай Жээнбеков дал ошол укугунан пайдаланып, ырайым берүүнү колдонуш керек деп билдирди. Буга чейин экс акыйкатчы Кубат Оторбаев дагы Текебаевга ырайым берүү боюнча кайрылган.
Бирок президенттик аппараттын бул тармакты тейлеген бөлүмү соттолгон адам өзү кайрылыш керек деген жооп айткан. Бирок Эдил Байсалов жана белдүү юристтер президент өз укугунан пайдаланып, ырайым кыла алат деп келишет. Президент ырайым кылуу боюнча түз конституциялык укукка ээ. Мамлекет башчысы өзүнүн кароосуна ылайык ырайым кыла алат. Кайсы бир бөлүм башчынын сөзү президентке буйрук эмес. Ошол үчүн падышах Кудайдын жердеги күлөкөсү деп айтылат. Ырайым кылгысы келдиби? Буйрукка кол койду, иш бүттү. Президенттин ырайым акты түз иштейт. Ага эч кандай соттук, административдик чечимдин кереги жок. Мындай укук жалпы эл тарабынан шайланган президенттикке. Ошол үчүн ал мамлекет башчысы, ошол үчүн лидер, ошол үчүн ал президент. Бир канча күндөн бери кыргыз коомчулугунда Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов бүгүн эртең абактан чыгат деген сөздөр арбыда. Бүгүн болсо бир канча маалымат каражаттары Өмүрбек Текебаев бүгүн абактан чыгат деп жазып ийгенге үлгүрүштү. Экс-президент Роза Отунбаева 6 фракция лидерлери гана эмес, мамлекеттик саясий ишмерлер, Кыргызстандын туш тарабындагы жарандар Текебаев тез арада абактан чыгып, акыйкаттык орношун талап кылып келишет. Эми акыркы сөз президентте гана калган сыяктуу. Текебаевдин камактан чыгышына чет өлкөлөрдөгү мигранттар дагы тилектеш болушууда. Биздин редакцияга Россиянын бир катар шаарларында жашап, иштеп жатышкан эмгек мигранттары видео түрүндө кайрылууларын жиберишүүдө. Төмөндө Москва шаарындагы Малик Мадалиев аттуу мигранттын кыргыз бийлигине кайрылуусун сунуштайбыз. Бул жерде айтып кетчү нерсе, мынакей дүйнө саясий себепчилери Өмүрбек Текебаевке окшогон саясий куугунтуктарды алар байкашып турат, сырттан карашат. Азыркы бийлик кандай чечим кылат экен депчи. Анан мен өзүм Москвадамын. Көптөгөн диаспораларга катышабыз. Ошондо элдин көйгөйү, мигранттардын көйгөйү. Көптөгөн маселенин ичинен эң биринчи ошол Өмүрбек Текебаев качан бошондукка чыгат жана Кыргызстанда эмне болуп атканын ким ачык айтат деген маселени коет. Мен айтар элем, ошол азыркы бийликке кайрылабыз. Ошо Өмүрбек Текебаевди бошондукка чыгарып, мурдагы бийликтин кетирген катасына силер кетирбесиңер. Ачыгын айтайлы, да. Биз азыркы бийликтен, азыркы өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдон дагы үмүтүбүз чоң. Аны жалпы эл көрүп атат, кандай иш кылып атат, кандай маселелер чечип атканын жалпыбыз көрүп атабыз. Ошон үчүн мен айтар элек, ар бир нерсенин өзү адилеттүү, ак менен карасы чыгат деп. Анан Өмүрбек Текебаевди башка саясатчыларга салыштырганда же сыртка качып да кеткен жок, же чыгып да кеткен жок, до конца Кыргызстанда турду. Эч кандай иш козголгон да жок, эч кандай бир далили жок эле алып барып саясий куугунтук болуп камалганы ал далили эле. Ал ачык. Ачыгын айтайлы. Ошон үчүн элдин көйгөйүнүн көптөгөн маселесинин бири бул Өмүрбек Текебаев качан бошондукка чыгат деген элдин каалоосу. Урматтуу бийликтегилерден биз суранабыз, азыркы бийликтен, азыркы өкмөт башынан суранабыз, Өмүрбек Текебаевди бошондукка чыгарып, жалпы Кыргызстандын маселесин чогуу көтөрсөк, аябай жакшы болмок деген ой пикирлер менен суранып кайрылып кетмекбиз. Экс-депутат Аскарбек Шадиев 10 жылга сыртынан кесилди. Мындай чечимди 1-май райондук сотунун судьясы Эмилбек Кайыпов чыгарды. Ошондой эле сот чечиминде Шадиевдин үй мүлкү конфискациялансын деген дагы бүтүм чыкты. Прокурор экс-депутатты кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган үчүн 11 жыл эркинен ажыратууну жана мүлкүн конфискациялоону суранган. Эске салсак, Аскарбек Шадиевке карата кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Буга быйыл жыл башында Жогорку кеңештен Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлык катары бөлүнгөн $30.000 жоголгону себеп болгон. Бул боюнча Жогорку кеңештин комитетинин башчысы Арсен Закиров кармалган. Аскарбек Шадиев Баткен аркылуу чек араны кесип өтүп, Москва, Нью-Йорк каттамы менен учуп кеткендиги маалымдалган. Кубанычбек Кулматов 20 жылга чейин соттолушу ыктымал. Жактоочусу Сергей Слесарев 24 KG агенттигине билдиргенине караганда, Бишкек шаарынын экс-мэринин иши баш прокуратурага, андан кийин сотко өтөт. Жактоочу улуттук коопсуздук кызматынын тергөөчүлөрү өзүнө юрист катары кысым жасаганын жана айып мыйзамсыз коюлуп жаткандыгын билдирди. Кулматовго коррупция, өз ара келишип алып коррупцияга баруу беренеси коюлуп жатат. Ал айып менен 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кулматов мектептин курулушуна каралган $2 миллион гранттык каражатты мыйзамсыз пайдаланган деп айыпталууда.
Табып Хашим Зайналиев номер 1 тергөө абагына 2 айга киргизилди. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Зайналиевди камоо чечимин Октябрь райондук соту чыгарган. Милициянын билдиришинче 20 декабрда эркек киши милицияга кайрылып, 2016 жылдын апрелинде кайненесин Зилалиевдин клиникасына жаткыргандыгын айткан. Анда табып аялды лицензияланбаган каражаттар менен дарылап, ал жакшы болуп кетерин убадалаган. Бирок 2 айдай дарыланып чыккандан кийин абалы начарлап аял каза болуп калган. Табып бейтаптын жакындарынын ишеничине кирип 100 000 сомдой акчасын алган деп айыпталууда. Мындан улам ага алдамчылык менен кылмыш иши козголуп 22 декабрда кармалган. Ал эми Саламаттыкты сактоо министрлиги Хашим Зайналиев камактан чыкканча анын клиникасында дарыланып жаткан бейтаптарды дарыгерлер тобу көзөмөлдөй турганын билдирди. Учурда табыптын клиникасында 17 бейтап дарыланып жатканы айтылды. Атайын бригада министрликтин тапшырмасы менен уюштурулуп, бейтаптарда муктаждык жаралса күнү-түнү тез жардам кызматы жана бир онколог көзөмөлдөмөкчү. Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовго козголгон кылмыш иши токтотулду. Буга байланыштуу УКМКнын токтому чыкты. Шыкмаматовдун ырасташынча кылмыш курамы жоктугуна байланыштуу иш расмий түрдө токтотулган. Токтом 20 декабрда чыккан. Эске салсак, Шыкмаматовго 2016 жылдын декабрында кылмыш иши козголгон. Ага 2011 жылы эсеп палатасынын аудитору болуп турганда алдын ала сүйлөшүп, аялына таандык Mercedes-Benz E320 автоунаасын $14,600 тендер аркылуу мекемеге сатып алууга аралашкан деген айып коюлган. Атамекендин өкүлү менен кошо эсеп палатасынын мурдагы аудитору экс-депутат Жусуп Иманалиевге жана Кыргызстанда жашаган немис жараны Али Юксалгадагы кылмыш иши козголгон. Ишти Бишкектин 1-Майыр райондук соту карап, акыры былтыр декабрда айыпталуучуларды күнөөлүү деп тапкан. Анын негизинде Шыкмаматовго 5 миллион сом айып пул салса, Иманалиев 10 жылга кесилген. Ал эми Юксалга карата кылмыш иши кыскартылган. Быйыл июнда шаардык сот райондук соттун чечимин жокко чыгарып, эл өкүлүнө байланыштуу ишти кайра тергөөгө жөнөткөн болчу. Өтө маанилүү деген белгиси бар документ коомчулукка экинчи рет жарыяланып кетип, экөө тең резонанс жаратып жатат. Биринчисин мурдагы УКМК башчысы Абдел Сегизбаев атамекенчи депутаттарды каралоо максатында атайлап чагылдырса, жакында эле коммерциялык банктарга жөнөтүлгөн гриф коюлган документ ашкере болуп, ишкерлердин, банк кызматкерлеринин, депутаттардын катуу нааразычылыгын жаратты. Бүгүн эл өкүлдөрү парламентте дал ошол жарыяланган документтин чоо жайын сүрүштүрүштү. Өтө маанилүү деген белгиси бар документ коомчулукка кандайча жарыяланып кеткенин азырынча эч бир тартип сакчысы билбей жатат. Ишкерлерди жана өзгөчө бай адамдарды сестенткен бул документ финансиялык чалгындоо кызматы тарабынан коммерциялык банктарга жөнөтүлгөн. Катта ушул жылдын декабрь айына чейин бардык кардарлардын банкта сактаган акчалары тууралуу маалымат берүү тарабы коюлган. Чалгындоо кызматынын төрагасы билдиргендей, аталган маалыматтарды алуу эл аралык келишимдерге байланыштуу. Фатовдун сунуштамаларын аткарбай коюу Кыргызстандын Фатовдун жогорку тобокелдиктиги мамлекеттердин тизмесине санкциялык тизме түшүп калуусуна алып келет. Фатовдун мындай чечиминин натыйжасында биздин өлкө жана банк финансы сектордун эл аралык өзара мамилелерде мүмкүн болгон санкциялар күтүп турушу мүмкүн. Финансылык чалгындоо кызматы аталган катты террористтик ишти каржылоо жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга каршы аракеттенүү жөнүндөгү мыйзамды аткаруу талаптары менен байланыштырууда. А бирок аталган кат коомчулукта катуу сын пикирлерге дуушар болгондуктан өкмөт катта коюлган талаптардан баш тартууга аргасыз болду. Ошондой эле чалгындоо кызматынын башчысына сөгүш жарыяланды. Ал эми аталган органды жетектеген Гүлүмжан Анарбаев дагы документти ким ачыкка чыгарганын билбей күнөөсүн сезип жатат. Мен өкмөт структурасында көп жылдан бери иштеп, мен өкмөттүн башчысынын эмесин комментарий кылгым келбейт. Жана айтканда, мен дагы өзүм күнөөмдү сезем. Мен дагы бир аз бизден да катачылыктар кетти. Көпчүлүк депутаттар чалгындоо кызматынын бул аракетин чыккынчылыкка теңеген. Ал эми эл өкүлү Мирлан Жээнчороев аталган каттын маңызы саясий ишмерлерге каршы пайдалануу аракетинде болгонун белгилейт. Сиз берген запрос сыртка чыгып атса, анткени булга коомчулукка да бир чети караш керек. Бул жакшы жагын алып барды го деп сыртка чыкканы. Биз кайта токто койдук. Последствия были более плачевными, чем
то, что сейчас мы обсуждаем. Там в рекомендации говорится о расширении понятия политических деятелей. И по ним ячейки. То есть өкмөтмен Жеңиш Шарпабиевичке кайрыла турам, жана өкмөттүн токтомун кечине кол койдук деп атасыздарбы, ошону бир тактап карап койсоңуздар до опубликования. Дагы чатак болуп кетпесин депчи. Там ОСР дает рекомендацию по расширению понятия политических деятелей. То есть государственные, муниципальные служащие, политические деятельдердин каражаттарын карайлы, маселе жок. Бирок жалпы экономикада мамиле отношения курган адамдарга, то есть банка сферада, аларга биз тийишпешибиз керек да. Анткени инвестициялык абалыбыз төмөндөп кетиши мүмкүн. Эске салсак, 8 декабрда мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев мамлекеттик кызматтарды ээлеп жүргөн учурда миллиондогон мыйзамсыз каражатка ээ болгон деген шек менен кармалган. Кийин анын банк ячейкаларга катып койгон акчасы коомчулукка ашкере болгон. Финансылык чалгындоо кызматынын төрагасынын айтымында ачыкка чыккан каттын мазмунунда дал ошол Дүйшөнбек Зилалиевке окшогон адал эмес акча топтогондордун бетин ачуу аракети болгондугун айтат. Бүгін президент Сооронбай Жээнбеков жогорку окуу жайларынын студенттерине президенттик стипендияларды тапшырды. Салтанатта өлкө башчысы Кыргызстандын келечеги жаштардын колунда экендигин эске салды. Жыл сайын өлкөнүн жогорку окуу жайларынын мыкты студенттерине окуудагы жана коомдук иштердеги жетишкендиктери үчүн президенттик стипендия тапшырылат. Быйыл 69 студент президенттик стипендияга татыктуу болду. Республиканын мыкты студенттерине мактоо баракчасы жана академиялык жылга 50 000 сом стипендия берилди. Ал эми эртең президент улуттук филармонияда жыл сайын өтүүчү жаңы жылдык балатыга катышат. Президенттин балатысына өлкөнүн бардык аймактарынан мектеп курагындагы 1100 окуучу чакырылган. Бул жерде отурган жаштар 160 000 студенттердин арасынан өзүңөрдүн эмгегиңер менен, өзүңөрдүн билимиңер менен тандалып, айырмаланып, мына бүгүн шегиле отурасыңар. Биз туура түшүнөбүз, бунун артында талыкпаган эмгек, эгизанын астындагы уктабаган түндөр турат. Бунун артында илгертен бери биздин ата бабаларыбыз, биздин элибизде, кыргыз элинде жакшы сөз бар. Билимдүүгө дүйнө жарык деп. Силер канча билимдүү болсоңор, канча илимдүү болсоңор, ошончолук аалам сиздерге ачык болот. Ошончолук жолуңар жарык болот. Коомдук ишмер саясатчы Аликбек Жекшенкулов Кыргызстандын Россиядагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси болот. Бул тууралуу Калыс медиа өздүк булактарына таянып жазып чыкты. Жекшенкулов 2005-2007 жылдары Кыргызстандын тышкы иштер министри болуп иштеген. Буга чейин президент Жээнбековдагы жыл жыйынтыгын пресс-конференциясында Россияга башка элчи дайындаларын айткан. Учурда Россиядагы Кыргызстандын элчиси Болот Отунбаев. Философия илимдеринин доктору, саясат таануучу Алмазбек Акматалиев президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясына ректор болуп дайындалды. Бул тууралуу жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн кол койду. Буга чейин аталган окуу жайын Алмаз Насыров жетектеп келген. Алмазбек Акматалиев буга чейин Нарын мамлекеттик университетинин ректору, Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорунун кеңешчиси, 2010-2012 жылдары мамлекеттик башкаруу академиясына ректор болгон. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясы быйыл жай айында мамлекеттик кадр кызматынын карамагына өткөн. Акматалиев 1959 жылы 12 октябрда Нарын облусунун Атбашы районунда туулган. Маданият, маалымат жана туризм министринин орунбасары Айнура Темирбекова кызматтан кетип жатканын Фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал өзү менен иштешкен, кызматташкан бардык адамдарга ыраазычылык билдирип, кызматтан кетүү ойлонуп кабыл алынган чечим экенин жазды. Жаңы мүмкүнчүлүктөргө, идеяларга жана жаңы көз караштагы адамдарга орун бошотуп берүүгө мезгил жетти. Кыргызстан үчүн пайдалуу болуп, бардык тармактар боюнча кызматташууга даярмын деп жазды Темирбекова. Айнура Темирбекова министр орунбасары болуп 2013 жылы августта дайындалган эле.
Бүгін финансылық чалгын боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Гулямжан Анарбаевга сөгүш жарыяланды. Бул тууралуу маалымат өкмөттүн расмий сайтына жарыяланды. Мындай буйрукка өкмөт башчы Абылгазиев кол койгон, бирок анын себептери жазылган эмес. Буга чейин интернетке Гулямжан Анарбаевдин өтө маанилүү деген белги коюлган, коммерциялык банктарга жиберилгени кабарланган каты жарыяланган. Документте террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамды аткарууга байланыштуу 17 декабрга чейин бардык кардарлардын эсептери жана уячалары тууралуу маалымат берүү талабы коюлган. Бирок банк тармагы боюнча эксперттер фин чалгын кызматынын талабы мыйзамсыз экендигин айтып чыгышкан. Айрым депутаттар дагы финансылык чалгын кызматыны мындай аракети үчүн сындап, ал инвесторлорду качыра турганын билдиришкен. КСДП жаңы үлгүдөгү партиялык билеттерди тарата баштады. Бул тууралуу партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына жазды. Урматтуу КСДПнын мүчөлөрү, партиялык билеттерди тапшыруу кызуу жүрүп жатат. Жаңы парт билеттер QR коду менен жогорку деңгээлде корголгон. Жалпы электрондук маалымат базасы түзүлүүдө. Документти алмаштырыш үчүн партиянын катчылыгына тийиштүү арыз жазыш керек деп жазылган Жолдубаеванын билдирүүсүндө. Ал билдирүүгө өзүнүн партиялык билет сүрөтүн дагы кошо тиркеген. Жаңы үлгүдөгү парт билеттерди тапшыруу жараяны май айына чейин созулары айтылууда. Аларда коомчулукта жаңы билети бар КСДП ким менен калды деген суроого жооп ала алышпай убара болушууда. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар. Уникалдуу дизайны менен Россиянын сапаттуу жылыткычтары эми Кыргызстанда. Тимбер үйдө эле эмес, жүрөктү да жылытат.